Assalamu alaikum туғандар. Ушул эки үйдүн атап энесин бүтүп бердик. Бул жагы жаңы бүткөн, бул жагы эски үй экен. Общий биригип 160 квадрат метрди. Бул жагы жаңы бүткөн үйдү көрсөтөйүн. Печка дагы ушул жакка коюлду. Темирден паук система, самочек система болду. Бул жерде качол, жет обороттуу сапок качол. Азыр отты жагып баштадык. Эмире мына. Эми текшеребиз. Буюрса жакшы эле. Баардык утечка жок. Винтилдер, датчиктер. Мына соток секейсеги самочок өтөт. Бул жерде эмне болуп калды десе, фильтрди алып тазаладык. Фильтрди жаап туруп. Жыгачка жакын жери жок өзү негизи, коюп кое бердик. Бул жагында бир комната. Эки точка коюлду бул жака. Полный разъемный винтилдери менен. Бул жагында да бир точка. Бул жерден перегородка болуп туруп, бул жагы душ болот экен. Бул жер кухня болот экен, кичинекей. Бул жерден тамак пышырып, ушул жерден раздаточный жер болот экен. Снимающий винтилдер, жарык жерден көрсөтөйүн. Радиаторлордун ребролору, боковой ребролор 6 ребродон китайский алюминий радиатор. Бул жакта душта баары снимающий болуп жасалды. Американка винтилдери менен разъемный. Бул жакта дагы эки точка бар. Бул жакта свет жок, жаңы курулуп атат. Бул жагында жашап аткан үйү. Бул үйгө киргенде эле бул холго 17 кабыргадан бирөөнү койдук. Бул жерде кухнясы экен. Кухнясына дагы бир точка коюп бердик. Баары снимающий винтилдер менен разъемный. Бул жакта дагы бир точка бар экен. Разъемный винтилдер менен бүт баарына ашыкча коюлду. Бул жакта дагы бир комната. Бул жерге эки радиатор коюлду. Бул жакта санузел. Санузелге дагы бир точка коюлду. Мындай. Бул жакта зал. Залга дагы бир 15 кабыргадан бирөөнү коюлду. Бул жагында дагы бир точка. Залга эки бетке койгонбуз. 15-тен эки. Ушундай туугандар. Көрүсө бүттү. Эски кыш печкалар бар экен. Бул бузулган жок. Ушул бойдон турат. Мордун чыкканы ушундай болду. Отту жагып койгонбуз. Жамга суу өтпөй турган кылып кофельник менен шулап койгонбуз. Обраткалары. Бул үйдүн обраткасы эки ортодо проход болгон үчүн мындан кетип атат. Обраткасы кетти. Бул жагында кирип кетти. Жаңы үйгө котельниге обраткасы. Сливнойлор коюлган. Котельный дагы ачык эле болот экен, эшиктер болот. Перегородка болот, душ. Ушундай туугандар. Сабак жакшы. Отту жакканыбызга примерно где-то бир канча минут, 5 минут болуп калды окшойт. Туугандар бүттү. Печканын баасы жет обороттуу сапок качол 28.500 сом болду. Радиатордун акчасы 6 ребролуу алюминий радиатор. Ребросу дегенде кандай? Боковойдо ребросу 6 ребро экен. 13 килограммдык экен. Баасы 475ден бери ушундай болду окшойт. Ушундай туугандар. Буюрса бүттү. Общий ушул үйдү бүтүшкө 250 миңден акча, 250 миңден ашык акча кетти. Печкасы, радиатору, материал, труба, кыскасы бүт баары, услугасы бүт баары 250 миңден ашык акча кетти. Общий 14 жерге точка коюлду. Радиаторлор көп кабыргадан коюлду. Квадрат метрине жараша да.